Сіздердің қарауыңыздарга Кыргыз Республикасынын географиялык аталыштар жөнүндө мыйзамына өзгөртүү сунушталып жатат. Сіздерде материалдар бар. Ал жерде 6 статьяга төмөндөгүдөй сунуш берип жатабыз. Төмөнкү учурлардан тышкары административдик аймактык бирикмелерди, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, областтарды, райондорду, шаарларды, айылдарды адамдардын аты менен атоого жана кайра атоого тыюу салынат. Эгерде географиялык объектилердин ачылышына, изилденишине, өздөштүрүлүшүнө жана түптөлүшүнө тике катышкан адамдар, мамлекеттик алдында эмгеги сиңген чыган мамлекет жана коомдук ишмерлер, илимди, маданияты жана өкүлдөрү. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору убагында колдонуп келинген. Мен жаңылышпасам, 4-чакырылышта мыйзам долбоору сунушталып, ушул нормалар алынып салынган. Эми биз сунуштап жатабыз, баарын эле бере бербестен ушул конкреттүү салым кошкон. Азыр мына өзүңүздөр дагы токтом долбоорун кабыл алдыңыздар. Кыргыз мамлекетине тарыхый инсандар эскерүү жана мына белгилөө боюнча. Бул жерде биз негиздемеге да жазып кеттик. Мисалы, ар бир өрөөндө чыган инсандарыбыз өткөн, ошол эле берилип кете турган болсок, Ысык Көл областынан Семизбел жергесинен төрөлгөн Каралаев, мисалы, Жалал Абад областынан Барпалык Уулов, Талас областынын Кара-Бурай району Шекер айылынан Чыңгыз Төрөкулч Айтматов, Уркуя Салиева, мына ушул сыяктуу улуу инсандар өткөн. Союз убагында колхоз совхоздордун аттары дагы ушул, мисалы, Уркуя Салиева атындагы колхоз болгон. Азыр Төлөс атында айыл өкмөт болуп атат. Өкмөттүн корутундусу менен да мен таанышып чыктым. Ал жерде биз редакциялык мааниге биз демилгечилер макулбуз. Каражат жагынан республика бюджетке таасир берет дегеннен ал жерине экинчи окууда өзгөртсөк болот. Ким тараптан демилге болгон болсо, ошол тарап каражатын көтөрүп сунуш берсе деген максат. Анан кийин мен азыр мына редакциялык башка демилгечилер менен да макулдашып, область жана район деген сөздөр дагы алып койсок дагы туура болчудай болуп турат. Урматтуу депутаттар, ушул эле комитет мыйзам долбооруна кабыл алып бергенсиздер. Кыргыз Республикасынын Чүй областынын Сокулук районунун Гавриловка айылындагы Жыламыш айылы Жаңгарач айылы болуп өзгөртүлсүн деп. Жаңгарач да бул инсандын ысымы. Ошондуктан мындайча айтканда ушул сыяктуу мыйзам долбоорун колдоп берип келатасыздар. Бул мен жеке же тууганым же башка атын коюп алайын деген максат жок. Бул ушул шайлоочулардан түшкөн суранычтардан улам чыгып атат. Убагында жергиликтүү айыл кеңештеринин чечимдери чыгып, райондук кеңештин чечимдери чыгып, бирок мыйзам кабыл алуу процедурасы боюнча жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бул жерге алып келип, мыйзам менен өзгөртүү киргизиш керек экен. Ушундай көп учурлар калып кеткен. Азыр мына жөнөкөй калктын арасында аты аталып жүрөт, бирок мыйзам менен бекитилген эмес. Мына ушул себептерден улам ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Биринчи окууда концепциясын кабыл алып бериңиздерди суранам. Экинчи окууда мен айтып кеттим, ошол өзгөртүүлөр менен алдыңыздарга келебиз деген ой бар. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.